على سيدنا مصطفى على حبيب. Россиянын Азия бөлігінің мұсылмандарының дини башқармалығын башқы муфти шейх Нафигулла Аширов жана Борбор Азияда Саидтер уюмунун башчысы Саид Умар Олмасхановтар ыйык Мекке шаарындагы жолугушуусунда Таиф шаарына конокко барышты. Таиф шаары Сауд Аравиянын батыш тарабында, Мекке аймагында, Хиджаз тоолорунун этегинде деңиз деңгээлинен болжол менен 1700-1900 метр бийиктикте жайгашкан кооз тоолуу шаар. Бул шаар өлкөдөгү эң салкын жана өзүнүн жагымдуу аба ырайысы менен белгилүү. Алы тарыхый жайлары жана жаратылыш кооздугу менен көптөгөн эс алуучуларды тарткан жери болуп саналат. Бул дүйнөдөгү экинчи орунда турат экен абасынын тазалыгы боюнча. Чын да аба таза. Ушунчалык сүйүнүп атабызчы. Ана досубуз Абу Марга Алла разы болсун. Вы до этого были здесь? Вот, нет, я первый раз, я сколько раз был в Мекке, первый раз вот я в Таиф попал. И альхамдулилля, машаллах. Я даже не думал, что так. Это почти больше, чем на 20 градусов ниже температура здесь. Я думал, там 5-6 градусов. Вообще холодно. Вот в Мекке жарко, здесь холодно. Машаллах. До вечера надо, до вечера надо убежать отсюда, потому что вечером вообще холодно будет. Машаллах. Сürkötçeli değil. Bakalım. حياكم الله في الطايف. أنا مرة أقول كما أنا كنت في Mınalar bulutlar, uşa ıldıydan şamal ayda böyle götürülüp atat. Таифтеги климат башка Сауд Аравиясынын көпчүлүк аймактарынан айырмаланып, жайында да салкын. Бул аны жайкы эс алуу үчүн идеалдуу кылат. Ой, бараждарыңызды алып жеңиз, назар. Мына пайгамбар жашырды сүйгөн, ошон үчүн сүйгөн эсептеп алды. Таифта, деди достум, Таифта мороженое жатабыз. Шоколад менен ваниль экен, жаман сонун экен, даамычы. Мына машинада жасайт экен, мук-муш экен мына. Таиф розалары дүйнөгө белгилүү. Роза гүлүнөн парфюмерияда колдонулуучу кымбат эфир майлар алынат. Таифте бул багыттагы эс алуу жайы орун алган. Анда роза майын чыгаруу этаптарын көрүүгө мүмкүн болгон атайын залы бар. Жыл сайын бул жерде роза фестивали да өтүп турат. Это тарифа кадимая. Мына роза гүлүнүн жыттарын чыгарат ушундай Таифтачы. Мына эски замандан шүйүкүл бул
брендовый дүйнө жүзүдөчү мына. Аябай көп түрлүү чыгарат мына. Немени роза гүл менен чыгып салат экен да, бияктан от жагып туруп, ошонун немеси менен буякка жытты чыгарып, буякка төгөт экен. لكن هذا كموزي يعني ولكن شوف برضه ما زال يصنعه بس هذا حجم كبير ما تقدر تسويه ولكن ليس هنا هذا للعقد خزان كبير Kazan kalın. Ana ucunu kısıtmıyor koyduğunda. Özü şunda çok geç kalıyor. Showed me right from wrong, told me to be strong. Need you more than ever, Ya Rasulullah. You came to me, and over me. Need you more than ever, Ya Rasulullah. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. You are my one true love. Taught me to never trust. Now all I want is to be with you. Миш кау ya. ده قوي جدا. متواصل قوي جدا. Dies kostet bitte, نسينا الحمضيات كمخلوط منع وعودنا نعبرنا نقول Buna geçti. Silli'den. Serinden mi? Showed me right from wrong, told me to be strong. Need you more than ever, Ya Rasulullah. You came to me, and over me. Need you more than ever, Ya Rasulullah. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. You are my one true love. Taught me to never judge. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa ala habibika. Taif ислам тарыхында маанилүү орунга ээ. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам бул шаарга даават менен келген. Шаардын аймагында бир нече тарыхый жерлер жана мурас объектилери бар. Mustafa
just to be with you. Matar. Alhamdulillah. Көптөгөн жылдар бою Сауд Аравиясынын падышалары жана бийлик өкүлдөрү жайкы мезгилде Таиф шаарынын салкын климаты үчүн резиденция катары колдонушкан. Таиф өзгөчө жүзүм, анар, инжир, шабдал өстүрүүгө да белгилүү аймак. Тоолор, өрөндөр жана жашыл зоналар менен курчалган Таиф Сауд Аравиясындагы эң байыркы шаарлардын бири болуп саналат жана климат абдан жагымдуу болгондуктан Хижаздын жазы деп аталат. Бул ири кооз мечитти бизди конокко чакырып алып жүргөн шейх Абу Умардын атасы салдырган. Алар тууган туушкандар менен ушул жерде жашашат. Бирок чоң мечиттин алардын атасы салдырып жатканын эч кимиси билген эмес. Качан гана көзү өткөндөн кийин белгилүү болгон. Бүгін біз мынаке Шейх Ахмад Хамид шейхтің өзі қолы менен салған мечітінде тұрабыз. Иншалла муфти Хазрат мына шейхтің өзі алып келіп мына биргеликте таныштырып көрсөтүп чыгып атат. Бул киши өз қолы менен бул мечитти салган экен. Салганыны балдары билбептир. Балдары ал киши алымдан өтүп кеткенден кийин бул мечитти шунун атасы салганынан билиптир да. Шундай бир Алланын ыраазычылыгы үчүн мына ушундай оң кол менен кылган жакшылыгын сол колуна билдирткен эмес экен мындайча айтканда. Bundan biz albatta үлгү алышыбыз керек. Мындай бир кадамдардан албетте. Анан ушул мечиттин өзүндө жан берген экен. Ушул мечиттин өзүндө жан берген экен. Пешин намазын окуп бүткөндөн кийин Кудай кааласа баарыбыз Фирдаус бешинде учурашабыз деп айткан экен. Эми эң маанилүү жери ар киши ар дайым колуна роза гүл, атыр гүлдү чөнтөгүнө салып, мына ушундай кылып жүргөн экен бир пайгамбарыбыздын эмеси, Кудай кааласа. Мына бул роза гүл иншалла. Иншалла. Салып жүргөн экен. Во-первых, я думаю, что вот то, что отец построил, его отец построил, Абу Умар, отец построил эту мечеть. И не только построил эту мечеть, молился в этой мечети, поминал Аллаха в этой мечети. Я думаю, что Абу Умар и вот его наследники, да, они имеют такой нрав, вот, который позволил ему, вот нас он показал все места. Я с 89-го года приезжаю в Мекку, да, и первый раз вот я здесь. И благодаря вот благородству этого человека, сыну этого человека, который построил эту мечеть, мы сегодня увидели действительно вот Таиф во всей его красе. Увидели и прилежащие территории, сам город увидели. И пусть Аллах Субхану ва Тааля сделает благим все их намерения, и чтобы Абу Умар тоже, как его отец, был тем человеком, которого любят люди, которого уважают люди, альхамдулилля. Пусть Аллах Субхану ва Тааля бережет и эту страну, и этот народ, который сегодня, иншаллах, многим показывает пример, как нужно хранить ислам. Ассаламу алейкум. Абу Умар менен таанышканына 1,5-2 жыл болуп калды. Мен ошо Дубайда жүргөндө Дубайга телефон чалып, мен сен доктор Нурсуңбу деп таанышайлы, мен ошол Меккада жашаймын деп таанышкан. Анан мен аны анча эле жакшы көңүл бөлгөн эмесмин, чынын айткандачы. Мен араб өлкөлөрүндө 30 жыл жашаганыма байланыштуу көп көңүл бөлбөдүм. Анан мага аябай Египетте жүргөндө да көп телефон чалды, мына Кудай буйруп, мына умрага келип калдык, немелерге келип калдык. Ошондон анан телефон чалсам эле өзү келип, Абу Умар машалла аябай жакшы үй бүлөнүн немеси экен, жакшы булар мына Таифта атактуу үй бүлөлөрдөн экен бул. Бир
өзүнчө эле бир айып ушулардык экен. Анан атасы мына чоң мечит атасы салыптыр. Атасы бул мечит күчөөнүн булар билбептирчи. Атасы мечит салганын билдирбептир, айтпаптыр. Дагы башка жерлерге дагы атасы мечиттер салыптырчы. Ошентип атасы анан мына жерде атасы ушул пешин намазында дүйнөдөн өттүр ушул жерде. Ар дайым мечитке келгенде алдын келет экен дагы чөнтөгүнө роза гүлүн салып келет экенчи. Роза гүлдөр ачылган мезгилде. Ушундай бир сопучулук, ушундай бир пайгамбарыбыздын немеси сыпаты бар киши болгон экен да. Ошол ушундай үй бүлөнүн немеси экен. Биз ушул бактылуубуз мына Сейдибиз, Сейд Умар, муфти мухадрет болуп, сиз болуп, баарыбыз ушул жака келип, Таифка келип, пайгамбарыбыздын жеринде ушинтип отурганыбызга Алла разы болсун. Амин. آمين Шукран. Шукран, жазакаллаху хайр. آمين. أنا سعدت بك أنا وبصحبك. Ayva. بالأمس كنا في مكة الحمد لله، زرنا المشاعر وكنا سوا. اليوم شرفتمونا في الطائف عروس المصايف، ونقول لكم أنت والشيخ وصحبكم مرحبا بكم، ونرحب بعبارة أهل الطائف يا مرحبا تراحيب المطر. ونسأل الله عز وجل أنه يوفقكم وسعداء بزيارتكم، وإن شاء الله تشرفونا كمان بالمزرعة وفي البيت. إن شاء الله نكمل مشوارنا ونعود إلى مكة بعد العشاء بإذن الله. Экөөз кутурпунуз. Ушул азыр силердин келгениңер кош келипсиңер дейт. Ушинтип мен силер менен таанышканыма аябай кубанычтымын. Кече Меккада таанышып, бүгүн кайрадан силерди Таифка алып келип, ушул өзүбүздүн үй бүлө менен бул жакта немелер менен бүт чарбачылык менен тааныштырып, силерди ушул жакка алып келгени менен силер менен таанышканыма, муфти хазирети менен, Сайид Умар хазирет менен таанышканыма, силер менен таанышканыма өтө кубанычтуумун дейт. Ушул кош келипсиңер дейт, ушул биздин Таифка дейт. Now all I want is to be with you. You are my one true love. Taught me to never judge. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa ala habibika nabiyika Mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa ala habibika nabiyika Mustafa. Sir деген жердеки. Фермакен. Айвайчы. Şu işte. Nare keçkini kırağıda yetkini. Tüyünü savatak tüyü savatak. Bana karap koyma tövün üstüne. Bunun faydalılığı da bana trans köyü çıktı. Bismillahirrahmanirrahim. Bu son.
içkenge. Kırmızı men. Biz azere içtik. Ha, kırmızı. 5 litre. Peygamber suyganda qanday kasida tushib olganman deb. خلي الشيخ يسلم تعال شيخ تعال شيخ تعال صرت كتشوف هنا هنا جنب لا لا ما في خوف ما في خوف ما في شيء صرت كتشوف Uçkaya katlar. Arabski. Ular ötü. Uçkaya akkelet. Bunlar esa çoğunluğunda silişkan kuştu. Tabii. العربي هذا عين Televizyonda يجي görüyoruz برا ama kulaklarını yemin. تعال Gördünüz mü kulaklarını gözlerini? Yaman tayganda bunlar. O mananda at bozat var iken. Uy, yaman sulu iken. شوف خيل عربي عين برا Ayva barra. هذا خشم في فنس Kaşım ayva şey. Ne deyiz? Sana ne? Maşallah. Yaman sulu var iken ha. Değil mi? Svet öyle. Что мы, али арабский с каком Да. Ой, Şular. Arapsız takımlar şular. машаллах. Вообще, дорогой, да? Mesela şu kadar şular var. Original. كان كله ابيض محجب خلق اليمين O markasına في ايش؟ Bu maşallah. Peygamberin hadisi var öyle. Bu. Aklım o ne yapışın atken dedim. Maşallah. صور يخوف صغير İçine de biraz korkut. 3 foto Akbaycan peşinesi dağı var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkanda mı nasıl attı? Oo. Onda kasiyet attı. Kasetti o var. Canlı. Silişkon başka satken. Bu içine de etti. Canlı. İçine çeşme. Bayağı at benim çoğunluğumda beni at tutuyor da. Biz niye قرقستان Bizди конокко чакырган шейх Абу Умар коро жайына чейин көргөзүп, төөнүн сүтүнөн да ооз тийгизди. Кечинде салкын абада жергиликтүүлөрдүн эң сый тамагы менен конокторду меймандашты. ازيكم مية حقتنا حقتها مصاري اهلا وسهلا الله عامل ايه ازيك هذه حقتها مصاري وين هو حياته كلها هنا كلها بمصر بمصر انت عايش في مصر 30 sene. ما شاء الله لا جاب Çivit ormanı, civit. yeter ki ruhum seninle olsun, günahlarda kayboldum, acılarla yoruldum, yeter artık ruhum seninle كله مرزوق وين ذكرت الحماقة حقتك Taught me to be strong. Need you more than ever, Ya Rasulullah. You came to me, me. Need you more than ever, Ya Rasulullah. You fill my heart
بسم الله. يلا يا شيخ. Is to be with you.